Dostlar, Abdullah'a kızıl paket götürüp жүреді. Hey, kızıl paketті қаяқтан алдыңыз? Ya. Boşta konsertten aytam. Эме мындан кымбат белек таппай койдум. Анан эме билесиздер, Акаевди туурагып жүрсөм, Акаев качып кетти. Андан кийин туурабай эле жүрсөм деле качып кетти. Билесиздер, эми ушунчалык келгенден кийин биздин кечээки экс-президентибиз Абижем. Мен ойлоп атам, мындай бир кыргыз сатирасын көтөрөйүл деген бизде бир мындай бир абдан жакшы ойлор болуп атат. Бирок булар мындай бир көп бизди сындаган үчүн биз КТРден чыгарбашыбыз керек да, ачыгын айтканда. Анан эме куудулдарды эл баалайт деп мен абдан бир мындай ишенип атам. Рахмат сиздерге. Азыр мен ойлоп атам, абдан жакшы болот. Кудай колдойт бишти. Кудай колдойт. Ишенип койгула, Кудай колдойт бишти. Эми мындай да, мына билесиздер, Манаш атабыз Россиядан болгон деп жүрдү элек, бирок базар коргондон болот экен. Эми ушул сатираларды биз көтөрөлү деп ниет кылып атабыз. Мына Россия, Туркия бүт ушул күлкүнү көтөрөбүз деп бизге жардам берип атат. Рахмат. Абдан жакшы болот. Эме мен анча-мынча билесиздер, ушул саясий сатираларды айтып жүрөм. Бир күнү кородогу эчкилер ызычуу утушуп эле калды. Эмне болуп кетти деген эшек коронун жанына акырын басып барды. Картайып калган эчки алыстан баштады кепти. Эгер биз ынтымак болсок, койчуну жумуштан алууда кеппи? Негизгиси биз эчки экенибизди унутпайлы. Тиги койлорго окшоп кызматталаш урушпайлы. Жолдош эчкилер, акырын кезектешип сүйлөгүлө. О кора кайтыгынан иттердин кайырмагына капсытан илинип жүрбөгүлө. Койчуну саясат жарабайт. Ал койлорду жакшы көрүп эчкилер такыр карабайт. Керек болсо бизди жандык катарда санабайт. Койчуну кетсин деген оюндан кайтпайм. Бүгүн союп саса да баары бир тилим тартпайм. Кара курсак майынан канча улактар зоодон учуп өлдү. Койчунун кайгырганын, же келип кабар алганын айткылачы, кана ким көрдү? Чет өлкөлөргө дайыма кочкорлор барат. Корого бөлүнгөн байгени корсулдашып ошолор алат. Кара жанын аябай жүргөн биздин теке качан болсо унутулуп калат. Ошондуктан койчуну кетиребиз десек, текебиздин оюн колдойлу, колубуздан эчтеке келбейт деп кайдыгери болбойлу. Улактарыбыз келечекте жакшы жашасын десек, келечекти ойлойлу. Сакалымды сөйлесеңер, мен сөзүмдү уккыла. Койчуну кетиребиз десеңер, өзүңөр эле кыйкыра бербей, койлорду алып чыккыла. Антпесеңер, койчага күчүңөр жетпейт. Оне кешки бир теке канча кыйкырбайлы, баары бир кызматтан кетпейт. Койлорду бизге кошкондон калдык окшойт бир аз кечигип. Анткени биз ишенип туткан кээ бир эчкилерибиз койлор жака өтө качпадыбы секирип. Мен өлсөм да койлор турап көтпөйм, андан көрө эчкиче өзүмдү өзүм өрттөйм. Мен уксаңар, күзгө чейин башка королорго барып, керек болсо чет өлкөлүк эчкилерден жардам алып, өзүбүзгө келели. Ал эми азырынча кыйлашпай, макул десеңер, таркап эле кетели. Мен ертсеңер теке, койчуну жумуштан кетирем деген экен. Эмне эле сүйлөбөт десе, кече кызычууда койчунун таягынан тумшка өлө жеген экен. Эчкилерди угуп туруп эшек көп нерсеге түшүндү. Жаңы койчу келсе эле менден акыл сурамак беле. Ал деле пайдаланат да менин кара күчүмдү. Өлө турган эчки койчунун таягына сүйкөнөт течип эле деп басып кетти, өзүнчө чыгарып коюп тура бүтүмдү.
Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү чогулуштун катышуучулары. Сиздер деле тажатты окшойт, кайра ар жумада чогулуш кыла берип. Бизге да улам комиссия келип, элди чогултукла дейт. Айла жок, чогултуп атабыз. Эми туугандар, ушул өкмөттүн 100 күндүк программасын ишке ашыруу боюнча жана кадрдык саясат боюнча, ротация боюнча, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу боюнча атайын бизге жогорутон бир комиссиянын төрагасы келген. Сиздер жакшы кол чапсаңыздар, ошол конокту чакырып алсак, Эркин Базанов деген биздин жогорутан келген мейман чакырып алалы. Отуруңуз. Ушу. Ошондой эле райондогу ушул өкмөттүн 100 күндүк программасын шашылыш ишке ашыруу боюнча жана кадрдык саясат боюнча, өзүн өзү башкаруу боюнча, ротация боюнча биздин райондун расмий өкүлү азыр сиздердин алдыңыздарга Санжар Бердиевди чакырабыз. Сүйлөйсүң. Сразу сүйлөй берейин. Анда отур. Өкмөттүн 100 күндүк отчету боюнча биздин райондун расмий өкүлү ротация боюнча, кадрдык саясат боюнча, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу боюнча, жазгын өшөрдөн запкы жеген элдин бардык камера иштерин тактоо боюнча биздин райондун расмий өкүлү сөздүн кезеги Санжар Бердиевди. Жолдаштар! Бүгүнкү 100 күн ичинде биздин бюджетти 60 000 сомдук акча көлөмүн 60 000 сом 100 сомго көтөрдүк. Кол чабыш керек мындай нерсеге. Рахмат. Кандай сонун көтөрүлүү? Ал эми ички карыздын 80 000 карызыбызды 79 900 сомго түшүрдүк. Чаппагыла бу жерде. Түшүп атпайбы? Баш аягы 100 сом өлчөмүндө пайда көрдүк. Болду, рахмат. Бүтү. Не токтоп калдың? Болду да. Дагы сүйлөйсүңбү? Эмне сүйлөйм? Ротация боюнча жана кадрдык саясат боюнча сүйлөйсүң? Аны сен эле айта беришти болбой. Эми сен райондун атынан сен отчет бересиңби? Не сен райондун коногусуңбу? Сүйлө сен деле. Мен мына бюджет боюнча айттым, эми сен ротация жөнүндө айт. Урматтуу бүгүнкү чогулуштун катышуучулары, өкмөттүн 100 күндүк программасын шашылыш ишке ашыруу боюнча, кадрдык саясат боюнча, ротация боюнча, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу боюнча сөздүн кезеги райондун расмий өкүлү Санжар Бердиевди. Кайра мага көрүп. Жолдаштар, бүгүнкү 100 күн ичинде биздин бюджетти 60 000 сомдук акча көлөмүн 60 000 сом 100 сомго көтөрдүк. Ал эми ички карыздын 80 000 карызыбызды 79 900 сомго түшүрдүк. Баш аягы 100 сом өлчөмүндө пайда көрдүк. Болду. Бүттү. Эмне кайра токтоп калатасың эле? Кайра токтобой эле окуп атпайбы? Болду. Сүйлөбөйсүңбү эле? Эмнени сүйлөйүн? Эртерээк айтып койбойсуңбу? Даярданып келет да кишилер. Айтып койбойсуң, кече айтып койбойсуң. Эми эртең менен өзүм арам уктум мен амай. Келаткан. Эртең менен чалдым го сага. Жок дегенде SMS жөнөтүп койбойсуң. Ой, вас просто жөнөттүм го.
Bu dairden ettik kişi diye. Dayardan özüngdü ayt da. Söyle özüm rotatsiya boyunca жазгы нөшөрдө. Sen sendeli ayt. Урматтуу бүгүнкү жыйналыштын катышчылары өкмөттүн 100 күндүк программасын ишке ашыруу боюнча кадрдык саясат боюнча ротация боюнча жана жергиликтүү өзүн өзү башкаруу боюнча биздин райондун расмий өкүлү сөздүн кезеги Санжар Бердибековду. Ya benim ayısım tırk etmeyi bırakın. Ya bılçıyı otur hele. Ya söylemeyi verdin aldın açık. Sen Evet karanlıkta da kaç git ağına be. sen kim eken bilesin mi onu? Ya kuday arkan bolmayı be. Tamamdır. Aç git ağını olmak özünce. Sen onu kim ekenin bilesin mi mesela? Ya kalktan bileyim mi? Bul degen tedekten gelgen, jogorу жактан келген. Баятан бери жоңгоз лакылдайсың эле ама. Иштеген келе. Ошол апакай үйдөн келген. Тилде келе. Баятан бери дейм күйүп шатам менен. Сүйлө деп. Сүйлө. Söyleyeyim. Давай. Biraz öyle söyleyin de benim. Otur oğlum, otur. Yoldaşlar, bugünkü 100 gün içinde bizden budjette 60 bin somduk akça gölümün 60 bin som 100 somga götürdük. Alemi Aba! Ay içim ay. Ne tilin jutup aldın mı? Oh yok. Otur çelen bari. Dur öğrenci söyledim. Kандай мен сүйлөбөй турган болсом сен суксайып туруп аласың ошого ма? Yerge dur. Otur çelen. Мында тескери кармоо. Урматтуу бүгүнкү чогулуштун катышчылары өкмөттүн 100 күндүк программасын ишке ашыруу боюнча ротация боюнча кадрдык саясат боюнча жана жергиликтүү өзүн өзү башкаруу саясаты боюнча биздин райондун расмий өкүлү сөздүн кезеги Санжар Бердибековду. Yoldaşlar, bugünkü 100 gün içinde bizden budjette 60... Hey! Bundan başka sözün yok bana ne? Ya bunu ne kayra kaytarasın bu çorlu yerinde? Ya söylemezsin de tilin jutu aldın be. O niye? Ya rotasyoncu bir söyle edersin. Ya kadro siyaset boyunca bolğonu değil. Açık aytmayız. Bizdeki demokratik memleketiz koyuyor yani. Ya bolğonu da açık aytılış gerek. Açığını aytıvereyim mi? Ya emniyetin yaşıyorsun. Söylüyoruz baba. Sizin yegeniniz dağı. Ben kaçan yedim onu kayra vermedim ceye koyup. Ceyi verip kursağınız sıyıp gitti koy. Ben ne dedim buna? Estekeceğim. Ben bolğanı 100 som dedim buna. Sen söyle de bir tildir hocam. Ben buna açığını aytkandan mı ne? Beni ayağım aytıyordun. Sen mine çoğun olmayısın da. Siler cep alsana. Sen cigirmamın. Bul 30 bin cevedi. Eldir akçasını cep büttün arı. Boldu be.
Kalp bile çoğuluş kılmış bol. Yey ver etkez. Kavada mı esle? Yer kaç. Murat'ı ben erten getireyim işte.